Рахмат. Кийинки сөз Нурбаев Жалалидин Пайзидиновичте. Рахмат, Турайым. Ассаламу алейкум, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Мына бүгүн азыркы мыйзамды карап атабыз. Мен бир альтернатива кызмат боюнча сунуш бар эле. Сиз айтасызбы, мына азыр 1,5 жыл деп атабыз альтернатив службаны. Анан 108 саат деп атабыз. Ушунун убактысын кыскартпайлыбы? Эгерде 12 ай кылып, 108 саатты балким 60 саат кылабызбы, 50 саат кылабызбы? Анан ушул немеде толуктап кетсек болот. Эгерде бала өзү жок болсо, мисалы Россияда же башка жерде мигрант болуп жүргөн болсо, анда анын ордуна ким болсо да туугандары, атасы же бирөөсүн жалдап иштетсе болот дегенди тууралап берсе, мыйзамдуу да болот эле, анан элге дагы, жана жарандарга дагы, айыл өкмөттөргө дагы жеңилдик болот эле да. Ушуну аркасынан мына өзүңүздөр билесиздер, себебинен бир топ кыйынчылыктар болуп атат да. Эмне дейсиз? Туура айтасыз, Жалалидин Пайзидинович, биз сиздин пикириңиз менен макулбуз, ушундай тоскоолдуктар болуп атат. Ошонун негизинде бизде баягы отсрочка болгон, именно мигрант болуп чыгып кеткендердин арасында отсрочка болуп, ошолор көбөйүп атат да. Анан мынабы баягы общественный полезная работанын саатын азайтуу боюнча бизде сунуштар дагы бар. Аны азайтабыз. Азыркы сиздин берген сунуштарыңыздарды, пикирлериңиздерди биз эске алабыз. Мен экинчи окууга жазма түрүндө да сунуш берем. Анан себеби биз азыр альтернативаны өзү 5200 алсак, бизде канчалаган уландарыбыз бар да. Алар барып армияга чакыра албайбыз. Биздин мүмкүнчүлүгүбүз да жок. Ошондуктан альтернатив служба сиз жанагы айтып аткан аярлуу үй бүлөлөргө 18 000 сомдон, мындай бир айлык армияга баргандарга 50 000 сом, беркилерге 25 000 сомдон болот атпайбы азыр? Ошону убактысын кыскартсак, эртерээк болот эле да. Анан экинчи маселе, жанагы бизде айтылып аткан азыркы сиздин 5 жылдан 10 жылга көтөрүлүп аткан ал туура эле. Атайын мамлекет аларды каржылап окутуп, үй бүлөлөргө там жайына квартирага чейин акчаны төлөп берип атса, анан алар 5 жыл служба кылып эле кайра бир жака кетип калса туура эмес болуп калат. Анын 10 жылдыгы ал жакшы эле маселе. Анан биз мына контракт менен жана менин кесиптештерим да айтып кетти, контракт менен армияга ушуну көбүрөөк, балким мына азыр дүйнө жүзүндө абал өзгөрүп атпайбы? Мына азыркы биздин постсоветский чөлкөмдө кандай болуп атат? Жана ЧВК Вагнер дегендер чыгып атат, башкалар чыгып атат. Ушул армияны биз мындай бир ийкемдүү жагына өзгөртсөк деген да бир сунушубуз бар да. Кудай буйрса бул маселеде каралып аткандыр сиздердин мегиңиздерде. Анан азыр биз айтып аткан маселе питаниясы боюнча. Азыр кийим кечеси жакшы эле болуп калды. Солдаттарыбыздын мындан бир 15-20 жылдан илгеркиге караганда азыр армиябызда кийим кечеси деле, тамак ашы деле жакшы. Но бирок бир жери бар, кээ бир балдарыбыз ушул армияга барам деген балдарыбызда жанагы медосмотр өткөрүп атканда ушул тамак аш жагынан же болсо витаминдердин жетишсиздигинен болуп аткан маселелерди сиздер кандай карап атасыздар? Жалалидин Пайзидинович, бул жерде мына тамак аш боюнча сиздерде дагы жакшы маалыматтар бар. Себеби билесиздер, 2021 жылдан бери бул жаңы общевойсковой паёкко өткөнбүз. Ал жерде эми баштакы нормаларга караганда бул жерде бир нече ассортимент продукталарды кошуп биз жакшыртканбыз. Азыр бүгүнкү күндө ошол бизде довольствода турган балдардын бир солдатты алып көргөндө 250дөн 300га чейин. Ошол жерде мына азыркы сиз көтөргөн витамин маселеси жана башка маселелери ошонун ичинде камтылган. Рахмат.